Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайларыңар жакшыбы? Кана балдар, бүгүнкү сабакка даярбызбы? Баарыңа жагымдуу маанай каалоо менен кыргыз тили сабагыны кайрадан эле аралыктан өтөбүз. Сабактын темасы сөз ичинде катар келген үнсүздөр. Сабактын максаты сөз ичинде катар келген үнсүздөр, алардын айтылышы жана жазылышы жөнүндө билесиңер, сабаттуулукка көнүгөсүңөр, өз алдыңарча сүйлөмдөрдү түзүүгө, сулуу жазууга үйрөнөсүңөр, тыкандыкка, бириңди бириң сыйлоого тарбияланасыңар. Дептерлерибизге бүгүнкү числону жазып, сөз ичинде катар келген үнсүздөр деп теманы жазып коебуз. Балдар, биринчи көнүгүү боюнча иштейбиз, суроолорго жооп беребиз. Митя биринчи каалоосун эмне деп жазды? Экинчи каалоосунда эмнени жазды деп ойлойсуңар? Эмне үчүн атасы аларды жаздырып жатат? Силердин кандай каалоо тилектериңер бар? Каалоо тилектер жөнүндөгү дагы кандай чыгармаларды билесиңер? Ошол суроолорго жооп жазабыз. Бул суроолорго жооп берүү үчүн китебибиздин 8 бетиндеги 4 каалоо деген текстти пайдаланабыз. Ар кимибиз өз алдыбызча суроолорго жооп жазабыз. Балдар, эми бери карап кулак салабыз. Сөз ичинде окшош үнсүздөр катар келсе, ал табыштар басым жасалып айтылат. Мисалы, алиппе, каттама, бакка, четчи. Орус тили аркылуу кирген сөздөрдө л, м, н, с сыяктуу катар үнсүз табыштарда кездешет. Мисалы, металл, грамм, тонна, касса. Балдар, металл деген бул жерден казылып алынган алюминий, темир, калий, сымап сыяктуу заттарды биз металл деп атайбыз. Грамм деген бул суюктуктун чембирдиги, тонна салмактын чембирдиги, касса деген бул билет алуучу жай. Башкача айтканда, автовокзалдардан, автобекеттерден билет сатып алуучу жайларды касса дейбиз. Ошондой эле кинотеатрларга билет сатуучу жерлер дагы касса деп аталат. Балдар, эми экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тексттен катар келген үнсүздөрү бар сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Алардын астын сызып белгилегиле. Кана балдар, 4 каалоо деген тексттен катар келген үнсүздөрү бар сөздөрдү таап дептерибизге көчүрүп жазабыз. Ооба балдар, туура. Бул жерде аччы, жайыкка, кызыкка, батты, айтты деген сөздөр экен. Катар келген үнсүздөрдүн астын сызып белгилеп коебуз. Азаматсыңар балдар, эми 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Жыттуу, таттуу, аппак, заматта, Анна деген сөздөрдү катыштырып текстти кайрадан түзөбүз. Балдар, бери карап кулак салабыз. Мен текстти кайрадан түзгөнгө аракет жасайын. Дөңдөн ылдый кечке чана тепкен Анна үйүнө жүз албырып чуркап келди да атасына: "Кыш кандай көңүлдүү, айланада аппак карылар, мен дайыма кыш болушун каалар элем. А сен менин чөнтөк дептеримди аччы, ага каалооңду жазып кой", деди атасы. Анна чөнтөк дептерине заматта жазып койду. Жаз келди. Анна жашыл жайыкка чыгып, кооз көпөлөктөрдү кубалады. Жыттуу гүлдөрдү терип, таттуу кыялга батты. Атасына чуркап келип мынтип айтты: "Жаз кандай керемет, мен дайыма жаз болушун каалайм". Атасы чөнтөк дептерин алып чыгып, Аннага бул каалоосун дагы жазып коюусун
сурады. Кана балдар, ушул сыяктуу кылып силер дагы текстти өзгөртүп түзгөнгө өз алдыңарча аракет жасагыла. Азаматсыңар балдар, эми 4-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тигинен жазылган сөздөн сөздөрдү жаратып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сөздөрдө катар келген үнсүздөр болушуна аракет кылгыла. Мына биз касса деген сөзгө сөздөрдү түзүп көрөлү. Катчы, кайтты, ага, айтты, атчы, с тыбышына сатты, сүттү, сүрттү, сүрөттү, а тыбышына аккан, атты. Эми балдар, ушул сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Мисалы, күз келип, күндүн ысыгы кайтты. Силер дагы ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүп, дептериңерге жазып, катар келген үнсүздөрдүн астын сызып белгилеп койгула. Азаматсыңар балдар, бүгүн бардыгың сабакка абдан активдүү катыштыңар. Бардыңарга жакшы жагына эң жакшы деп баалап кетейин. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма. 5-чи көнүгүү. Сүрөттө эмнелер тартылган? Жазгыла. Катар келген үнсүздөрдү белгилегиле. Өзүңөр да катар келген үнсүздөргө мисалдарды келтиргиле. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.